Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема бул аборт. Аборттун адам өлтүрүү аборт дегенчи. Дүйнө жүзүндө 55 миллион адам алдырат. Даже согушта дагы, ата мекендик согушпу, кайсы согушта дагы мынча көп аборт адам өлтүрүлгөн эмес да, түйүлдүктө карагандачы. Бул эмне жөнүндө айтылып атат? 100 аял кош бойлуу болсо, ошонун 21-и боюнан алдырат экен. Бул абдан өкүнүчтүү, анткени бирөөгө кор, бирөөгө зар деген ушул сөздөн келип чыгыптыр да. Получается, бирөөлөр балага жетпей атат, а бирөөлөр өз колу менен ошо өз баласын өлтүрүп атышат да. Жыл сайын 70 000 аял ошол аборт учурунда өлөт да, каза табат. Анткени ар кандай причиналар бар. Аборт учурунда осложнение кетет, немелер бул скальпель менен кирип туруп матканы жарып алышат, айырып алышат. Анткени ал жерде дагы аябай көп кандын түтүктөрү бар да, токтото албай калышат эч кандай. Ошондой сыяктуу эле аборттон көп аялдар да өзүлөрү каза болот. Ошондой эле ар бир 5-чи аял андан кийин тукумсуз деген диагнозго келип атат да. То есть аборттун последствиясы билинбеген менен аябай эле зыян. Кыргызстанда 12 жумага чейин причинасы жок, справкасы жок адам өлтүрүүсү болот да. Түйүлдүктөн 12 жумага чейин это 3 ай. 3 ай 4 айга чейин причина барбы жокпу өлтүрө берсеңер болот да. Бул даже психологдун дагы справкасы керек. Казакстанда эгер сиз аборт кылам десеңиз, даже 1-чи жума болсо дагы барып справка психологдон алышыңыз керек да. Анан психологдун өткөндөн кийин ал башы ордунда, тигибу, он согласен дегенден кийин анан барып абортко гинеколог уруксат берет. Кыргызстанда болсо андай даже условия да жок да, психологко кайрылсын деп. Анан көп аялдар аборт кылып туруп, андан кийин мен зря кылдым, мен эрте ойлонбой кылдым деп ушундай көп учурда кездешет да. 24 жумага чейин, бул 24 жума бенче болот? 8 ай жок. 64 жума. 64, 24. 6 ай. 6 айга чейин экономический, мисалы, күйөөм таштап кетти, мен жалгыз аялмын, же эч ким карабайт дегенде, ошондо барып уруксат алсаңар болот да. Гинеколог ошондо гана уруксат берет. Ал эми медициналык показатель боюнча, то есть 9 ай болсо деле ичи даун болуп калды, там башы кыйшык экен, тигиндей экен, мындай экен десе, көзү кыйшык экен десе деле алдыра берсе болот да. Бул ушу биздин жашоо турмуштагы өкүнүчтүү нерселер да. Анткени дүйнөлүк практикада көрүнүп атат, ошол эле даун балдарда төрөлүп, алар кадимки эле балдардан айырмасы просто жетилгени кичине кечирээк жетилет. А так социумго аралашып, ар кандай ученый степеньге чейин окуп жетилгендер бар. Анан мисалы биздин личный опытта мындай 1-2 жыл мурун даун деп айтты деп, 2-3 УЗИ айтты, аборт жасат деп, бирок алар ошол сразу сдаваться этпей, алар анализ сдавать этишип, бизде, к сожалению, на то время кылышчу эмес, Казакстанга учуп барып, келип жасатышып, ошо хромосомалары туура 46 болуп чыгып, анан төрөшкөн. Азыр сонун красавчик бала да. Получается, бардык эле показания прям туура төп келет дегенде эле арсыз. УЗИ вообще көргөзмөсү 40-50% эле, анча 100% гарантия эмес УЗИникичи. Кыргызстанда быйыл төрөлгөндөрдүн саны 2018 жылы 171 149 бала төрөлсө, 22 жылы 150 000 эле бала төрөп атат да. То есть 20 000 адамга азыраак төрөлдүк да. То есть 2018 караганда 2022 жыл бул чоң разница да. То есть адамдарды, значит, эмне үчүн азыраак төрөлүп атат деген сөз, значит, көбүрөөк аборт болуп атат деген сөз. Анан бул негизи любой официальный статистиканы алсак, ал турмушта болуп аткан картинаны толук көргөзбөйт да. Бул 5-тен 1 бөлүгү эле көрүнүп калат да. Ал эми жана айсбергдин сүрөтүнүн эмнеси коркунучтуу, что бизде статистика үстү эле көрүнөт, анын көрүнбөгөн чоң катмары
картина аябай эле ужас да. Анткени мисалы аборт дегенде бул жана медицинский госпитальга барганда мындай статистиканы жазат, мына бул абортко келди деп операционный столго жатканда элечи. Бирок операционный столго жатпай эле азыр таблетка менен аборт кылып атышат да. Бул таблетка менен 2 саатта агызып түшүрүп атат. 2 сааттын ичинде уже бала жок болуп атат да. Ошондуктан 20 000 адам ушундай таблетка менен кетти деп эсептесек болот да. Булар даже катталбайт вообще операционный столгочу, то есть кирбей калды да. Аборттордун саны 19 жашка чейинкилер 2018 жылы 1476 болсо, 22 жылы 1196. Негизи эле аборттордун жашы жашарып келатат деп айтсак болот да. Анткени получается негизи экология супружество болгондо биздин үй бүлөлүк институт болсо ошону коргосок, получается анда үй бүлө курганга чейин силердин жыныстык байланышыңар болбойт жана ошондой эле үй бүлөдө ойноштук болбойт. Ушул эки нерсе именно абортко алып келе турган нерсе да. 35 жаштан көп бияктан байкасаңар графикте дагы 29-дан 35-ке чейин уже мурда 4000 эле болсо, азыр 4500, мурда 3700 болсо, азыр 4900 да. То есть адам 35 жаштан уже боюнан алдырып атат да. Мага семейный консультированияга биз жөн эле бул бала пландоо менен эмес, ажырашкам, анан урушуп атам, анан депрессиямындамын деген аялдар келет. Көбүнчөсү постабортный синдром деген бар, то есть аборттон кийинки синдромда аябай мындай вешаться хочу. Жашагым келбейт. Өлөм мен азыр деген адамдар. Мындай жашоо кереги жок деген аялдар келет да. Көбүнчөсү мындай уже өзүн потеря кылып, жашоодон үмүтүн үзүп калган аялдар келет. Аларга да жардам бергенге аракет кылабыз болгон күчүбүздү, бирок баарына жетише албайбыз. Анан көбүнчөсү ошол ситуация бул аябай оор ситуация да. Бизге келгенден уялып деле ой адамдарга барып жардам сурагандан көрө барып эле асынып калгандар канча да. Ошондуктан бул аборт мындай жөнөкөй эле мындай статистика үчүн проблема эмес, бул мээңердин өмүрүңөр үчүн дагы чоң проблема да. Анан эмне үчүн биз бул тема менен бөлүшүп атабыз, анткени бул ар бир үй бүлөдө болтурбоого аракет кылыш керек деген. Ошон үчүн бул теманы бөлүшүп атабыз да. Бирден бир себеби психологический жактан аял кишинин үчүн оор. Ал эч ким менен бөлүшө албайт ал нерсеси менен. Анан баягы күнүмдүк жашоо улана берет, бирок башында, ичинде, ички дүйнөсүндө бул аябай кыйын көтөрө турган нерсе да. Анан бул жерде получается аял менен эркектин ортосунда, жубайлардын ортосунда мамиле бузулат дегенге алып келип атат да. Баягы сырттан айтылбаса да ички жактан баягы балким подсознательный уровеньде ошо кечирбестик, түшүнбөстүк деген нерселер көбөйөт экен да. Бизге ошо аборт деп аял менен күйөөсү келди да. Күйөөсү келген жок, бирок күйөөсү менен сүйлөштүм. Аял ошо күйөөсү аборт кылып салчы деп айтыптыр да. Аял кылып салып, өзүн потеря болуп кеткен да. Азыр акчабыз жок деп, аял болсо эми күйөөсү туруп төрөй берсе деле болмок, эми анын ырыскысы өзүндө, баланын ырыскысынын өзү да. Анан бирок аны алып салгандан кийин уже кайра восстановить эте албайт да. Ошондуктан бул аябай чоң бир жоготуу да. Заборт деген сөз да, баланы алып туруп эле заборт деген сөздөн келип атат, аборт деген. То есть ыргытып ийүү да. Бул аябай кооптуу хирургический операция да. Анын аялдын ичинде бир чоң бир башталуу болот да, гормональныйчы. Ошол гормональный мына от алып, поездди элестетиңиз, поезд мынтип от алып жүрүп баштайт да, бир жакты көзөчү. Аны токтотуш аябай оор да. Анан поезд жүрүп баратканда, баланы алып салганда, аялдын организми дальше жүрө берет да. Көбүнчөсү мисалы боюнда болгон аялдыкы эмне, аныкы төштөрү өсүп, аялымдыкы дагы төш өсүп, мен таң калгам да боюнда болгондо. Төштөрү өсүп, жан баштары чоңоюп, мындай неме келбети да сулуу болуп ушинтип баштаганда, анан элестетиңиз, анан бала жок болуп калганда.
ал деген дальше өсө берет да. Анан ал деген баланы издей баштайт, организм бала жок, баланы аборт кылгандан кийин баланы издей баштайт дагы, анан ал барып туруп немеге рак груди, көп рак грудинин баары тең аборт кылган аялдардыкы да, көбүнчөсүндө 60% что рак груди башталган аялдар бир жолу аборт кылгандар. Аборттордун ар кандай самопроизвольный выкидыштери бар, искусственныйлары бар да. То есть выкидыштер деген өзүнөн өзү эле айыз күнү башталып кетет деген сөз да. Бул прогестерон гормону түгөнүп, эстроген гормону көтөрүлүп кетип, анан произвольно эле төрөй баштайт да. Искусственный болсо хирургический жол менен кийлигишүү. Бул кош бойлуулукту эки жол менен токтотот да. Алгач баланы өлтүрүшөт биринчисинде, анан анын сөөгүн апасынан алып чыгышат да, ичиненчи апасынын сөөгүн неме маткадан алып чыгат. Экинчисинен бала алынып чыга алат дагы, андан кийин өлтүрүлөт да. То есть Көбүнчөсү алып чыгып анан муздак жерде калтырып коюп чыгып кетишет, ошондо бала баягы муздактан тоңуп өлөт да. Же аба жетпей калганынан, анткени өпкөсү өөрчүлө элек, жетиле элек. Аборттун түрлөрү бар. Бул дары-дармек жана таблетка менен, мини аборт, вакуумный аспирация деп коет, аябай вредный аялга дагы. Инструменталдык жатынды мындай неме менен бычактаган, анан туздуу амниоцентез, то есть туздуу соляной растворду куят дагы, соляной раствор баланы өлтүрөт, андан кийин аны алып чыгат да. Анан кесарево, то есть уже 24 жумадан кийин уже чоң бала чоң болгондон кийин да. Медикаментозный аборттор, таблеткалар, ушул жана айтып кеткендей эле, бул аябай гормональный терапия, мындай кандай айтсам, Хирургический абортторго жеткирбейли деп ойлоп тапкандары да. Получается, бул жеңилирээк деп айтышат, но на самом деле психологически деле аборт кылган кишиники баары бир ошондой эле состояние болот да. Анан бул ошол организм принимать эткен уу. Ал не только ошо баланы түшүрөт, но баары бир кесепети аял кишинин организминде калат. Побочный эффектилер бар, осложненияларчы аборттон. Бул, то есть постоянный менструальный цикл болуп калышы мүмкүн, кан агуу токтобой калат да. Жүрөк айлануулар, баш оорулар, ар кандай спазмалар менен коштойт. чыйрыгып, титиреп, чарчоо, кусуу, диарея, ысытма, бул даже неме дегендер бар да. Аялдын талмабоо оорулары да башталат да, мээсиндечи. Татаалдыгы дагы, инфекция, кандар ошол сырттан киргендиктен алар инфекцияларды алып келет да. Анткени баардык эле мындай кош бойлуулар мындай доктурдан албайт да балдарынчы. Үйдөн жатып эле таблетка сатып ичип алгандар тем более да. Анткени ар бир аптекадан азыр реклама кылып калды, билбордтордо көчөдө басып баратсаңыз. Секс учурунда унутуп калдыңызбы презерватив колдонгон, анда биздин абортивный таблетка ичип коюңуз депчи. Ошондой сыяктуу да. Мини аборт бул отсасывающий деп атат. Бул көбүнчөсү бул ыкма менен көпчүлүк аборттор кылынат. Бул күчтүү соргучту колдонулат жана андан кийин ошо жана эндометриянын нарушениясына алып келет. Андан кийин эмне проблемалары болот, ошол кийин боюна бүтсө дагы ал ошол бала прикрепленияга тоскоолдук кылып уже как бы выкидыштерге алып келет да. Постоянно выкидыш болуп, анткени эндометрий деген бул мындай баланы кармап туруучу, бул матканын ичиндеги мындай немелер да. Катмар. Аны да жулуп таштайт да, насос менен. Высокого давления мындай. Пылесостон аябай күчтүү да. Элестетиңиз, бала ошо суурулуп чыккан баланын сүрөтү да. Бөлүк-бөлүк менен. Бөлүк-бөлүк менен, вакуум менен. Мисалы инструменттер менен алып чыкканда дагы алар деген баланы бутун, колун үзүү отуруп анан бул акыркы кара сүрөттө көрүнүп тургандай, аны деген чогултуш керек. Эки буту, эки колу, башы баары болуш керек. Анан эгер ичинде калып калган болсо, бир колу же бир палети,
ал деген аяктан инфекция болуп неме ооруга алып келет да. Андан кийин матканы да кесип салышы мүмкүн да кийинчи. Да кырып алган баланын немесинде бир бөлүгү да. Бул карандаштын учундагы кол да. Абортту ошо кылып атканда көптөгөн эми бул эми адам өлтүрүү жүрөгүңөр ооруганына карабай көргөзгүбүз келет. Анткени бул учурда дагы силер түшүнүшүңөр керек да, эгер бирөө мынтип калыптыр десе, аборт кылып кой, эмне болмок эле деп айтпаганга да. Анткени бул адам өлтүрүүгө жатат да. Бул туз менен мисалы ичине туздуу соляной растворду куюп туруп, анан өлтүрүп туруп, анан капкара кылып алып чыккан. Даже мындай мушундан да тирүү калгандар да бар да. Бети башы мондай күйүп, төрөлгөн бала да. Еще, кстати, живой болуп калган да, тирүү калган да бар да. Бул өлүп калган балдар ошо капкара болуп күйгүзүп тузга. Анан жанагы концлагерде дагы мындай кылган эмес деп жазылат да. Концлагерде жана газовый кылып, мындай адамды андай тузга күйгүзгөн эмес дейт да. Концлагерде дагы мындай ичине шидячий болгон дейт да, чем аборт учурунда адамды өлтүрүүгө караганда. Жанна деген бирөө ошол соляной раствордон кийин тирүү калган, анын да видеосу бар, интернеттен карасаңыз болот. Кесарево сечение деген бар, гистерэктомия деген. То есть уже чоң баланы эле кесип алып чыгып, анан аны мындай столго коюп, муздак столго коюп кетип калышат да. Мындай дагы бар. Муну алып туруп чакага салып коюшат баланы. Балдардын калдыктарын ошол силердин жүрөгүңөр түшүрүш үчүн эмес, ыйлатыш үчүн эмес, бирок силер ошол башка бирөөлөргө дагы андай совет бербеш үчүн, жана аборт аябай чоң жаман кесепеттери бар экенин көргөзүш үчүн да. Биздин коомдо негизи получается аборт нормага келип калган деген сөз да. Анан бирок норма болбошу керек. Бунун кесепети аябай оор, биз азыр түшүнбөй атабыз, бирок ошол тукумсуздукка келатабыз, бара тукумсуздук болот деген сөз да. Анан мисалы бизде абортту дагы кайсы учурда кылышат? Не только жалгыз бойлуу, там боюма бүтүп калды, күйөөм жок, бул уят деген эмес, а именно үй бүлөдө болуп туруп, менин 3 кызым бар, 4-чү кыз мага кереги жок, 4-чү уул кереги жок дегендер да кылып калышты да. Мисалы 2 балам уда, анан 3-чүсү дагы уда болуп калды деп барып аборт жасап келгендер бар. То есть ар бир бала бул Кудайдан берген белек, ошо белекти кабыл алганды үйрөнөлү, аборт жасабай эле коелу деген сабак болуп атат да азырчы. Внутриматочный спираль деген мындай, спиралим бар деген жөнөкөй эле оюнчук сөздөй угулат. Бирок спирали бар аялдар жылына 2-3 бала өлтүрүлөт да. То есть алар агызылып түшүлөт да. Ал тияктан трубкадан пайда болот да, мынтип акырын тоголонуп келет дагы, тиякта спиральди көрөт. Анан токтоп калат. Ал внематочный беременность болуп туруп, анан трубкаңарды кесип алып таштайт да. Эгер дагы спираль бар болсо, мейли ичине киргенден кийин ал бекине албайт, карман албайт. Анткени ал деген аял отуруп турган сайын спираль кыймылдайт дагы, мындай кырат да, эндометрийдичи, ичиндеги волокнолордун баарын кырат. Ар бир кырганда деген бала жегенге тамак жок деген сөз да. Анткени матканын ичи деген ошол тамакка толуп, эндометрийге толуп туруш керек да. Ичинде бала бирдемке питание кылыш керек. Келгенде эчтеке жок болгондуктан анан айла жок ылдый келет да. Анын үстүнө спираль салынып турганда бул жыртык деген айтып атпайбызбы? Аялдыкы деген овуляция күнү гана ачылат да кайра жабылат деп, 3 күнгө элечи. Спираль салынып турганда ал постоянно ачык деген сөз да. Постоянно ачык деген сөз инфекцияга жол ачык да. Аялдын күйөөңүздүн ортоңузда кошулганда канча инфекциялар деле кириши мүмкүн да. Даже ошол инфекциялардын баары тең бул жабык болгондуктан жуулуп, анан агып түшүп кетет да. Спираль болуп турганда инфекция ичине кирсе, уже вирустар кийинки балдарды дагы өлтүрүп турат да, ал вирустарчы. Кээ бир инфекциялар бар, организмден чыгышы абдан оор да. Бирок гинекологдор бөлүшүп атат, ошол спиральды да колунан кармап төрөлгөн балдар болот экен.
өзгөчө ситуация, спиральди колуна кармап алып тура берген бала менен сүрөттө бар. Эми Кудайдын каалоосу болсо ал түбө адам болот да. Подпольный аборт деген бар, эми Кыргызстанда мисалы көбүнчөсүндө уят, мен барбайм, доктурдан корком дегендер подпольный аборт кылышы мүмкүн да. Андайларга дагы биз кылмыштуу иш, чара деп айта алабыз да. Анткени аял кишинин ден соолугуна бул чоң зыян. Ушу жаңа айтып кеткендей эле, согушта мынчалык адам өлтүрүлгөн эмес абортко карагандачы. Аборт баланы өлтүрүү да. Адам ошондой эле мындай испытывает муки деп коет да, мындай. Бир доктор бар, Бернард Натансон деген, США, Америкада. Ал деген 75 000 аборт кылыптыр да. Анын поликлиникалары көп болгон экен, именно гинекологиялары. Анан ал ар бир мындай журнал бар да, жазылат, канча киши абортко келди. Анан Бернард Натансон деген ошо доктор ушундай аборт бул жөнөкөй эле нерсе, оңой эле нерсе, 5 секунд деп эле ушундай кылып жүргөн экен да. 75 000 аборт кылгандан кийин ага видео ультра УЗИге видеону кошуп туруп, анан звукту кошуптур да, то есть звукту да кошкон экен. Анан звукту да кошуп, анан баланын аборт кылып аткан учурун тарткан экен. То есть скальпель менен кирип, мынтип алып чыгып аткан моментинчи. Ошондо видеодо көрүнөт, YouTube'да бар. Бала монтип качат матканын ичиненчи, кыймылдап, качып, тээп, ошо скальпель менен мушташат да кадимкидечи. Анан ошону көргөндөн кийин ушул Бернард деген бүт Америкада болгон поликлиникалардын баары тең абортко каршы иштесин деп жапкан да. За жизнь деген движение баштаган. Анан за жизнь деген движение, то есть абортко каршыбыз. Биздин окутуубуз дагы абортко каршы. Анткени бул аборт деген бала кандай болсо дагы, кандай силерде экономический ситуация, случайный беременность, бирөө насиловать этип боюнда болуп калдыбы, же бала неудачныйбы, медицинский дагы, мисалы ДЦПбы, там ким болсо дагы баланы төрөш керек. Баланы төрөш керек. Бала силердин проблемаңарды көбөйтпөйт. Бала деген өзүнүн рызкысы бар. Кандай болгон күнү дагы, кандай бала болсо дагы анын өзүнүн рызкысы бар. Силер ойлонушуңар керек, кыздарыңар, балдарыңар, тууаныштарыңар ушундай абортко барам десе, эмне деп жооп беришиңер керек да. Бул аборт адамдардын санын кыскартуу үчүн пайдаланып чыккан да мурун деген. Мындай аборт деген мурун көп вообще жок болгон нерсе да. Анан скальпель менен адамдардын санын кыскартууга атайын программа даже. Эненин организмине ушундай бала өзгөчө бир травма алып келет да. Бул психологический жана травма дегендей эле, бул ментальный травма эмес, ден соолугуна да чоң травмаларды алып келет да. Жана айтып кетпедимби, жана поезд сыяктуу мындай жүрүп баратканда ылдамдыктан баланы алып салса, аялдын организми дальше поезд сыяктуу кетип калат дагы, анан ошол көптөгөн ооруларга алып келет, осложненияга алып келет, бесплодияга алып келет, постабортный синдром, жана постта айтып атпаймынбы, потеря уже вообще партнер менен уже сүйлөшкүсү келбей калат, өзүн жемелөй баштайт да. Кечирбестик. Өмүр бою мага консультацияга аялдар келгенде айтып, 15 жыл мурун аборт кылгам дегенде ойлонуп карап каласың. 15 жылдан бери ошол эстеп жүрөт, ошо бала өлтүргөнүнчү. Бул эч качан унутулбагыс, памятте кала турган нерсе. Тем более тукумсуз болуп калдым дегендерден дагы, мен тукумсузмун, мен баламды алдырып салгам жаш кезимде, анан күйөөгө тийдим, анан болбой атат дегендер да абдан көп да. Перфорация матки деген бар, скальпель менен матканы жырып кетет да. Бул дагы невосстанавливаемый. Анын үстүнө мындай матка деген мындай айтып атпайсызбы, аябай нежный болгон, күчтүү дагы, анан абдан нежный да. Ал скальпельди мындай токтото албайт да. Анын үстүнө маткадан качкан, скальпелден качкандардыкы мындай ийилип калгандардыкы. Тоже качат да, матка дагы скальпелден качат. Нематочный беременность жөнүндө айттым. Жана ичинде эгер көбүнчөсүндө эндометрий жок болсо, спираль турган болсо,
внематочный беременность болот да. Внематочный беременностьта көбүнчөсүндө врачтар алып эле коет, трубаңарды кайра кошуп, ортосун алып, анан кайра кошпойт да. Аны ыргытып эле ийет да. Маткаңыздын трубасы менен даже маткаңарда кесип алып ташташы мүмкүн да. Спайка. Спайкалардагы ошол именно аборттон кийин көп спайкалардын пайда болушу именно аборттон кийин да. Бул спайканын сүрөтү непроходимость маточных труб деп. Бул депрессияга түшкөн аялдардыкы, дары көп ичкендердики, гормональный таблеткалардан көп болгондугу жана образ жизни туура эмес болгондордуку дагы. Сук тийип, осложнение. Осложнение, сук туура эмес тийгендери. лечение алганда. Полипы дегендер дагы, маткадагы калып калган калдыктар. Воспаление эндометрия жана темир менен ичин выскармливать эткенден кийин эмне гана калбайт да, аялдын элестетип эле баланы алып чыгат да, бала алады, а ичинде матканын баарын тең ошондой нарушение калып келет да. Ошол жанагы эле аборт менен рак молочной железы дегендин ошол экөөнүн взаимосвязын таап чыгышкан чагы элечи. Злокачественный опухолдер эмнеден пайда болот эмчектеринде, ошол именно аборттон кийин. Бесплодие, тукумсуздук ошол аборттон кийин келет. Постабортный синдром, ПАС деп аталат, постабортный синдром. Бул эмоционально уже бири-бирине көтөрө албай, кыжырданып, бири-бирин токтото албай, кечирбестик, капа болуу. Ал деген постабортный синдром аябай мындай нервный аялдар көрдүңүз беле? Такыр эч кимди батырбаган. Жанына күйөөсүн да батырбайт, балдарын да батырбаган. Ошол аборт кылган аялдардын көбүнчөсүндө ошондой алып келет да. Конечно, өзүн өлтүрүү, өзүнө кол салуу, Депрессия, стресс. Бир аял келди, аборт кылгандан бери 2 жыл болду, 2 жылдан бери күйөөмдү кошулуп элекпиз дегенчи. Жек көрөм, кечире албайм, чувство вины. Аборттон кийин көпчүлүк аялдар кош көңүл, корккон, чыңалуу, таасирленүүчү жана чарчап калышат. Алар көбүнчө депрессияга кабылышат да. Бул алардын ар кандай ооруларга чалгат да, иммунитети түшүп кетет. Эчтеке кылганга көңүлү жок болуп калат. Депрессия, психоз болупчу. Көбүнчө бойдон алдыруудан кийин ушу негизги себептер бул эненин өмүрүнө коркунуч да, патологиялар башталат баланы күтүүгөчү. Зордуктоо фактылары боюнча дагы, мисалы, боюнан алдырып салышат, ошону зордуктап салды депчи. Ал дагы туура эмес да негизичи. Мындай себептер менен эми 1-2 эле процент түзөт да, бойдун зордуктап анан алдырдым дегенчи. Бирок 98-99 бул өзүнө экономический себептер менен боюнан алдырат да. То есть врачебный эмес, 98% өзүнүн каалоосу менен элечи. Криштиану Роналдонун энеси дагы айтат да, мен дагы ушуну аборт кылмакмын депчи, бул мага кереги жок бала эле дейт да. Бирок именно ошол баласы аны багып, ага именно баардык материалдык жактан жетишкендикке алып келген, ал жөнүндө кам көргөн бала болуптур да. Инвалидтердин мисалы көбүнчөсү буту жок, колу жок, анан кыйшык экенде алдыргыла деп бул УЗИден айтат да. Биз айтабыз, УЗИге барбагыла, ишенбегиле депчи. Анткени УЗИ деген дайым эле туура айта бербейт. Сопсон балдарды деле алып ташташат да. Алар УЗИ деген 100% мындай көрбөйт аларчы. Биягы почкасы жок экен, анан өпкөсү жок экен, анан тигиниси жок экен, анан жүрөгү жок экен деп эле ушинтип эле коркута беришет да. Даже ошондой болгон күнү дагы төрөй бергиле да. Бул силердин күнөөңөр болбош керек, силердин причинаңар болбош керек да. Чемпиондор бар, ошол колу жок, буту жоктордунчу, паралимпийский чемпиондор бар. Дагы бир нерсе, ошо чемпиондордун Ник Вуйчич, анын 2 колу жок, буту жок бала деп ошо Ник Вуйчичтин дагы ал абортко бараткан баланы да сактап калышкан да. Ал дагы мындай эң күчтүү бир дүйнөнүн алдындагы адамдар да. Он входит в десятку спикеров, которые дүйнө жүзүн кыдырып, лекция окуп, эң кымбат спикерлердин санына кирет да.
Нет ни одного народа, дейт, который был бы настолько беден, чтобы убивать своих детей, и тем самым уничтожал бы свое будущее. Дейт. Даже Индияда дагы, эң кедей өлкөлөрдө дагы, эң начар ситуацияда жашаган, топуракта жашагандардыкы деле аборт кылышпайт да. Кандай гана ситуация болбосун. Ошондуктан биз дагы чакырабыз ушул признать человека еще при зачатии. То есть баланы адам деп эсептегиле уже зачатие процесстен 9 ай мурунку күндөн баштап эле ушул адам деп эсептеш керек да. Аборттон тирүү калган адамдар бар. Бул легальный, мен айтам көп жолу, бул легальный Кудай неме өлтүрбө десе дагы легальный адам өлтүрүүгө кирет аборт. Бул кыз дагы 5 айында аборт кылынганда тирүү калган да. Ошол эми жүрөгүңөр ооруп, ыйлап неметип алсаңыз кечирип коюңуздар. Сизден кечирим сурайбыз. Оор ситуация, бала төрөйүн деп кыйналып атсаңар, бала күтүп атсаңар, анан аборт жөнүндө айтасыңар депчи. Ошо аборттун кесепетинен көп тукумсуздук, аборттун кесепетинен көп уруш талаш. Анан биз силер үчүн ушул абортко барбаңыздар. Кыз дагы 5-кыз, 6-кыз болуп калса дагы, 5 бала, 6 уул болуп калса дагы абортко барбаңыздар. Бул адам өлтүрүүгө алып келет. Возвысь свой голос в защиту жизни деп атпайсызбы? Өмүр үчүн өзүңөрдүн үнүңөрдү чыгаргыла деп атабыз. Кудай жалгасын.